Ассаламу алейкум, урматтуу Ош шаарынын тургундары, амансыздарбы? Ош шаарынын эң жакшы локацияларынын биринен мына ушул 105-сериядагы 3 бөлмөлүү кенен болгон батир сатылат туугандар. Баасыны башында эле айтып коеюн, $65.000. Бир аз кеми бар да. Варианттары да каралат. Аны өзүңүздөр ээси менен сүйлөшүп аласыздар. Мына кыскача биринчи көргөзөйүн. Бул 3 бөлмөдөн бул жагы кухнясы, мына бул жагы зал, кенен коноктор бөлмөсү, бул жагында балдардын бөлмөсү бар, бул жагында уктоочу бөлмөсү бар. Анан дагы бир жакшы жери бул сквозной жайгашкан туугандар. Батыш тарабында дагы, чыгыш тарабында дагы балкондор камтылган. Бул дагы сиздерге жакшы бир мүмкүнчүлүк. Бул жагында немеси бар, кладовкасы бар. Туалет ваннасы бул жагында. Ванна душы деген. Бул жагында болсо даратканасы туугандар. Полдору ушундай. Жалпы бардык бөлмөсүндө эле ламинаттар менен басылган бекен болуп, ремонту жакшы. Кирип эле жашайсыздар да туугандар. Эми калган маекти улаардан алдын сиздерге даректерин бир сыйра көргөзүп өтөйүн, жүрүңүздөр. Оштогу кирпичный районунда мына ушул Мамыров көчөсүндө турабыз. Мамыров көчөсү азыр асфальты дагы жаңыланып калды, сонун болуп. Эгер шаар тараптан келатканыңыздарда мына ушул баарыңыздар билген Асан Үсөн маркетинен эле оңго бурулуп 200 метрде жүргөнүңүздөрдө сол тарапта Элмурза деген дүкөндүн артындагы эле Заводская көчөсү 3 дарегиндеги 5 кабаттан турган ошол 105-сериядагы үйдүн 4-кабатындагы 23-3 бөлмөлүү батир туугандар. Эгер бул жагынан алган болсок, Актилек, Дэу, Жапалак, бериректе Касиет рестораны бар. Касиет ресторанынан эле бир аз өткөнүңүздөрдө ушул Асан Үсөн маркетинен сол тарапка бурулуп кире бересиздер. Экинчи подъездинен 4-кабатка көтөрүлүп келип, мына ушул 23 номурундагы эшикке бисмилла деп кирип келе бересиздер. Жүрүңүздөр, алгач эле сиздерге залынан баштап көргөзөйүн. Мына залы дагы ушундай кенен экен. Залынан чыгып мына балконго башпагалы туугандар. Чыкканда эле панорамный вид жакшы эле көрүнүп турат экен. Мына оң тарабында болсо Эл Насиптин курулуш компаниясынын үйү, сол тарабында болсо Актилек тарап, кыскасы учар тараптар туугандар. Мына алдыңыздарда дагы бир ушундай курулуш компаниянын үйү курулуп атат келечекте. Бул негизи өтө сонун локацияда да. Тынч, мындай спальный райондо деп койсок деле болот. Балдардын бөлмөсүнө кирелик. Чакан болгон ушундай балдардын бөлмөсү, мына караңыздар. Обойлор ушундай акталган, сырдалган дуалдары. Кийинки бөлмөгө өтөйлүк. Бул эми уктоочу бөлмөсү. Уктоочу бөлмөсү тараптан сиздерге айткан чыгыш тараптагы балкон бул жагынан мына. Эл Насиптин курулуш компаниянын үйү бул жагынан деле көрүнүп турат. Тетиги жакта Мамыров негизги көчөсү, кирпичный районундагы. Жүрүңүздөр, эми кийинки бөлмөлөргө кирелик. Душ ваннасына да көз жүгүртүп кое берели. Мына кирип көрүңүздөр. Бүт дуалдары тегерете кафелдер менен басылган, Аристон бар. Ышыктар ушундай жакшы болуп. Вентиляциясы дагы бар экен. Даратканасына бир көргөзүп коеюн сиздерге. Мынакей. Кыска бир көрүп коюңуздар. Бул жагында бүт кафелдер менен басылган. Ашканасына кирелик. Ашканасы да ушундай. Полный кафелдер менен басылган, газ плиталары, тумбочкалары каралган. Сиздерге ушул ашканадагы бардык бытовой техникалар, ушул текчелер бардыгы калат туугандар. 105-сериядагы үйлөрдү билесиздер, бүт коммуникация жагы бүт централдык. Ал жагынан эч кандай кыжалат болбосоңуздар болот туугандар. Локациясы өтө сонун жерде. Жалпы үй кандай экен туугандар? Баасына жараштуу элеби? $65.000 бир аз кем бар да. Эми ал жагын өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Секцияда, көп секциядан турган жылытуучу отоплениялар камтылган бардык бөлмөлөрүндө. Бул серияда үйлөрдү билесиздер, кышында өтө жылуу болот, жазында да, жайында да жакшы болот туугандар. Дагы бир өзгөчөлүгү, мына подъезден чыга беришинде бурчта баягы таштандыларды таштай турган атайын мындай турба кептир да, үстүнөн астына чейин. Көпчүлүк үйлөрдө булар жок да туугандар. Бул дагы жакшы сиздерге. Чыгып эле өзүңүздөр баягы жана кичинекей эшигин ачып таштай бересиздер. Ылдыйга түшүп отурбайсыздар да. Кыскасы ушундай туугандар. Мен эми сиздерге болгон колумдан келишинче маалыматтарды бергенге аракет кылдым. Калган маалыматтарды өзүңүздөр тактайсыздар, астында калтырылган номерлерге чаласыздар туугандар. Андан сырткары биздин Instagram, YouTube баракчаларыбызга дагы катталып өтүңүздөр. Сиздерге насип кылсын туугандар. Эгер жүрөгүңүзгө жылуу учурап,
Жакшы көрүнгөн болсо тезинен убакыт өткөзбөстөн чалыңыздар, байланышыңыздар туугандар. Мен бул чыгарылышты аяктайм.